көрөбүз канчадагы каршылашуудагы ушул Абдулла Асадов буга чейин 10 беттеш өткөрүп анын 8-inde жеңишке жеткен. Канчадагы мушкерлердин бардыгы эми кылдаттык менен мына борбордук бөлүктө элегенден кийин эми ашыкпайт. Анткени экөөндө тең чоң тажрыйба бар, экөө тең ушул беттештерден менимче көп ушул тажрыйба топтой алган. Мамбет Токто, Керималы уулу бул жерде болушунча ушул ийгиликтүү жүрүштү жасоодагы бардыгы мыкты. Бир караганда ушул мекендешибиз эми атаандашы сүрдүү көрүнгөнү менен бирок булардын бардыгы ушул өз салмагына ылайыктуу келген мушкерлер. Буга чейин Керималы уулунун атаандашы ушул келбей калат деген дагы болгон, бирок Абдулла Асадов азыр толук гана кел деген дагы көрсөтмөнү берет. Байкайлы канчадагы биз сиздер менен биргеликте керемет беттештердин бирин көрүп атабыз. Мамбет Токто Керималы уулу ушул ММА'ден өз карьерасын өтө мурда баштаган жана ал намынтө эми Кыргызстандын жеринде дагы менимче чоң бир колдоону сезип жатат болуш керек. Учурда 32 жашта болгон мушкер жалпы ушул бул жакта 43 беттештен көрсөтүлгөн болчу. Эң соңку беттешим ушул азыр өтө керемет. Азыр Мамбет Токто кандай керемет турду атаандашын айланып тереңирөөк чүрүп койгонун байкадыңыздар. Жана Мамбет Токто Керималы уулу Азамат Бали бүгүн ушул турнирдин эң кооз жеңишине жетти десем болот. Айтор канчадагы мына караңыздар, Шамнагайлык, чапчаңдык бардыгы мыкты жагынан орун алды. Жана биз сиздер менен биргеликте биз гана эмес, Абдулла Асадов өзү түшүнбөй калды болуш керек кандай керемет болгонун. Жана дагы бир ирет ушул режиссерлордон кайталоону суранат элек. Мекендешибиздин чоң бир жеңиши өзүңүздөр көргөндөй Мамбет Токто бул жерде керемет бир жүрүштү дагы көрсөтүп ачкан. Өтө кооз жеңиш. Жана мындай жеңиштер чындыгында бир гана сыймыктандыруу жаратат. Эми Абдулла Асадов башында канчалык карманбасын, бирок тажрыйба деген тажрыйба экенин эстен чыгарбайды. В этом бою победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Мамбет Токто Керималы уулу. Мамбет Токтону чын жүрөктөн жеңиш менен куттуктайбыз. Менимче тарыхый жеңиштердин бири болуш керек. Кыргызстанда анда дагы ошол өтө кооз жеңиш. Жана мындай жеңиштер чындыгында Мамбет Токто Керималы уулунун бир гана сыймыктанууну гана жаратат. Жана сөзсүз түрдө азыр алдыңкы Мамбет Токто келсеңиз кайталоону дагы Мамбет Токтонун сөзүнөн кийин биринчиден сиздерди куттуктайбыз жеңишиңиздер менен. Экинчиден Кыргызстанга кош келипсиздер. Эмоциялар, сезимдер кандай болот? Рахмат, урматтуу кыргыз эли. Мен 32 жашка келген, жашыма келген чакта акырым ошо Кыргызстанга келдим. Ал болсо дагы ушул эпси айтканда байтан сүйлөп өттү. Даражасын көтөрүү, кыргыз спортчулугунун даражасын көтөрүү. Ошондой эле биздин Жунгон менен Кыргызстандын байланышын бекемдеп, спорт жактан өзүрө өнүгүү, бирдикте өнүгүү максатында келип, силерди коштоп, колдоп, спортчуларды ошого өзүм келдим. Атайын мени мага ишенип, мени чакыргандарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мынау биздин каныбыз, биздин бир тууганыбыз. Катуураак кол чаап коюңуздар. Өз элине келип, өзүнүн талантын көргөзүп атат. 250 миң Кытай жеринде 250 миң кыргыздын арасынан келип, мына биздин чакыруубузду кабыл кылып келди. Бул да болсо биздин Кыргызстандын сыймыгы. Жеңиш кут болсун. Рахмат сиздерге мушенде. Мынакей Мамбет Токто мырза Кыргызстандын октагонунда буйруса биринчи урушкан кытайлык кыргыз мушкери
дәу жол қол чап қойыңыздар. Бұл да біз үшін, EFC лигасы үшін чоң сыймық. Бұл жігітіміз барыңыздар білгеніңіздердей UFC Road, UFC-дегі бірінші қырғыз десек тағы қандайдыр бір деңгейде тура келеді. One FC ұйымында беттешкен, ошондуктан сізге мындан ары игілік. Қытайдағы қырғыз туғандарыңызға чоң салам жолдауыңыз бұйырылса, көп күтөбүз сізді. Чоң разычылык, чоң рахмат атай. Мен мелдешимде көрөм деп ушул жерге келген бардыңыздарга чоң разычылык. Рахмат, буйруса күндөр болсо, кийинки кездерде дагы жолугарыбыз, кезигерибиз. Чоң рахмат. Күркүлө колчалар болсун. Мамбет Токто Керималы уулу. Арактуу мекендештер, кайталоого эстермен биреликке назар салабыз. Караңыздар, Мамбет Токто Керималы уулу аралыкты санады. Айланып туруп атаандаш жерге жыгытты жана андан ары эки кубаттуу соктон бардыгын жыйынтыктап кеткен дагы жакшы билесиздер. Анда Шамдагы айлык чапчаңдык менен бүгүнкү беттештин эң кооз жеңиши ушул азырынча. Бирок алдыда дагы эки беттеш бар. Анда кандай болот, сиздер менен бирге көрөлү.